Sen için barına dayan. Жашачу родной. Боорун чоңойгонго экөөс көрүнөлү десек эле боорун баарын жеп салыптыр. Сары кылып Азатка белек кылып тапшырып атабыз. Үмүт үзүп калган болчу. Врачтар отказ кылгандачы. Нарын облусуна караштуу Жумгал районундагы 1987 жылкы жигиттер 20 жылдыкка карата Азат Сарыгуловго үй белек беришет. Азат мырза боорунан 6 жолу операция болуп, Индияга чейин барып дарыланып келген. Учурда Азат мырзанын үй бүлөсү, жакындары кубанып турган учуру. Жумгал 87 ынтымагына ыраазычылык айтам. Баарыңарга рахмат. Жалпы сиздердин жардамыңыздар менен ушул агыргө бүттү. Азат досубуз ден соолукта болсун, мындан кийин оорубасын. Анан ушул жалпы Жумгал 87-дин атынан ушул үйдү белек кылып тапшырып койгулу кел Азат. Анан кызым, кана Байел, Азат кел балдарың менен келчи. Ушул үйдөн агарып, көгөрүп, ушул үйдө жакшылыктар болсун. Той эле болсун ушул жерде. Кубанычта чек жок. Биринчиден ушу эн атама, бир туугандарыма ыраазычылык, ушу эл журтума, туугандарыма, баардык досторума ыраазычылык. Чынында баягы үмүт үзүп калган болчу. Врачтар отказ кылгандачы. Азыр сүйүнүчтүү кабар болуп турат. Баардык ушул жерге чогулган эл журтка, бир албай калган туугандарга баарына ыраазымын. Рахмат айтам. Altı жол операция болгон. Кыргызстандан 5 жол операция болду. 6-нчы операциясы Индиядан болуп келди. 3 күн 4 күн болду. Операциясы ийгиликтүү болду. Кудайым буйрса жакшы эл журтка келип кошулуп, ошо элден да бат алалы деп, элден да түлөө кылып атабыз. Ошо түлөө менен биргеликте ушул үйдүн ырымдап коелу деп, кудайым буйрса ошол досубузга ошол үй белек кылып атабыз. 20 жылдыктын эмеси менен. Жалпы бар кыргыз элиме, Жумгал 87-ге өзгөчө рахмат, ыраазычылык, айыл элиме ыраазычылык. Оорусун биз билген эмеспиз такыр. Бул жанды кейитпейт экен. Муну УЗИгечи бат-бат көрүнүп туруш керек экен 2 жылда, 1 жылда. Биздин башыбыздан өтүп калбадыбы? Эч жан кейитпейт экен, жанды дагы оорутпайт экен, деле ичкенде жегенде чуркап эле жүрө берет экен. А бул биз билген эмеспиз. Мен өзүм оорчумун, өтүм анан шаарга келип калып, УЗИге түшөйүн десем эле балам айтып калды, боягым тамакка көбүрөөк тойгондо тиреп калып атат деп. Анда сенин бооруң чоңойгонго экөөс көрүнөлү десек эле боорун баарын жеп салыптыр. Ошонон билип калдык да, ошонон улам эле ошо турбай калды, аябай көп жеп коюптур, эчтекеси калбаптыр ошо. Ошонон бери келатат ошо. 15 жыл болду. Эми ушунусу акыркысы болуп, бул кыр аркасынан да жеп, белинен да жеп коюшкан курттарчы, сөөктү да жеп коет экен. Бул жүрүм менен да мээге кетет экен. Мени да жеп коет экен. Булчу эң эле көзгө көрүнмөгөн жаман курттун эң эле күчтүүсү экен, көзгө да көрүнбөйт экен такыр. Анан бул өпкө жагынан дагы эметип
бул өпкөнүндө кыр аркасын жеп коюптур, ошондон турбай калып, анан Индияга барып темир салдырып келди. Аман есен айығып келгеніне аябай сүйінчүбүз, койнубуз кабатпай ыраазы болуп атабыз. Эл журтка рахмат. Ушинтип аман есен айығып келгенине биз аябай чоң кубанычта болуп атабыз. Бул балдары ар бир адамдын балдарынан оорубасын. Ар дайым ден соолукта боло элек, ден соолукта жүрө берсин. Бардыгына ден соолук, жакшылык каалайм. Аса динибиз айыгып Индияга ушу көпчүлүктүн жардамы менен, элдин батасы менен барып операция болуп, жакшынакай айыгып келди. Ага чейин тең туштары 87-жылкы ушу жумгал ынтымагы деп тең туш балдары ушул үйдү белек кылышкан экен. Ошо үйгө кирип, дамоз тийип, кубанып, ошо каттаган эли кубанычы чексиз болуп турат. Баарыбыз кубанычтабыз. Ушу балдардын ынтымагы дагы мындан ары чыңала берсин, көп жакшылыктарга, ийгиликтерге жетсин. Ар биринин үйүндө жакшылык, тынчтык, береке болсун. Эч ким оорубасын. Азатбайыбыз дагы ушул үйдөн көп жакшылыктары болуп, келин алып, кыз узатып дегендей көп жакшылыктарга жетсин. Чынында баягы сүйүнүшкө чек жок. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, пайгамбар салаваттар болсун. Ушу бүт туугандарыма, эне атама, досторума, айылдаштарыма, мени колдогон жалпы туугандарга баарына ыраазычылык. Чынында мен буга чейин 5 жолу операция болгом. 6-чысын ушу чет мамлекетке, Индия мамлекетине барып операция болуп келдик. Анан кетип атканда $40,000 деп болдолдогонбуз. Ошо дос балдар, ошо туугандан баары ушакка келген, эл журттун баары жардамын көргөзүп, акчасын берип, ошого узаткан чет мамлекетке. Операция болдук, келгичекти ушу дос балдарым, туугандарым баш болуп ушу үйдө тургузуп коюштур. Азыр кубанып отурабыз. Келгенде үй Даяр болуптур. Анан анча-мынча жерлери калды. Бул жерде айтылгандай дос балдар баягы дагы колдоо көргөзүп, до конца бүтүп беребиз деп милдетин алышты буюрса. Азыр эң негизгиси айтарым ушул кыргыз элиме ыраазычылык, эч ким оорубасын, баардык инсанга ушундай жакшылыктар боло берсин. Ден соолук, аманчылык. Азыр ден соолук жакшыбы? Ден соолуктун жакшы. Азыр шүгүр буюрса басып кичине физиотерапияга барып атабыз буюрса. Жакшы. Анан ушул жерде уюштурган ушу Мирболот досума чоң ыраазымын. Ушу Мирболот досум ушул жерде мен ооругандан баштап башта турду. Ошол узатып кетирип, кайра ошол жана айтылгандай эле сөздөр ушу үйдүн башынан баштап аягына чейин туруп берди да. Өзүңүздөр көргөндөй дал ушул үйдү Азат мырзага Жумгал районунун 1987-жылкы жигиттери тапшырышты. Ал эми биз Азат мырзага бекем ден соолук каалайбыз.